Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман биртугандар. Биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду жакшы билесиздер. Кудай буйрса мына бүгүнкү күндөрдө Жалал Абад жерине, Жалал Абад шаарына муктаждар комплексин баштаганбыз будан бир 4-5 ай мурун. Мына бүгүн Кудай буйрса 11 сентябрь 2019 жыл дуалы стенасы толугу менен бүтүп, мен азыр усталар менен уста акысын, кызмат акысын сиздердин алдыңыздарда ушул кызмат акысын өткөрүп берейин деп турам. Жакшы билесиздер, буга чейинкисин дагы баардыгын сиздердин алдыңыздарда өткөрүп бергенбиз. Мына фундаментин дагы повуру менен кошулуп 125 000 сомго куюлган фундаменти. Мына бүгүн стенасы бүтүп турат толугу менен. Дуалы ушул усталарыбыз, биртугандарыбыз, агаларыбыз ушул атайын Өзбекстандан келип, бизден дагы ушул жерге жардам болуп калсын, салым болуп калсын деп өз баасында эмес, өз баасынан ылдыйраак кылып, жардам катары кылып, мына ушулар кызмат кылып беришти. Жалпысынан 54 000 кирпич келиптир. 53 000 кирпичин урбазы 1000 кирпич ашып турат. Кирпичтин ар бирин 2 сом 70 тыйындан чын жүрөктөрүнөн бизден дагы жардам болсун деп ушул дуалды уруп беришти. Буга чейин мен өткөндө $400 бергенимди сиздерге бөлүшкөнмүн. Андан кийин да $300 бердим. Андан мурда 6 000 бергенбиз. Кыскасын айтканда 55 500 сом бул усталарга өткөргөнбүз. Жалпысынан 53 000 кирпичти 2 сом 70 тыйындан эсептегенде 143 100 сом акча болот экен. Мына азыр биздин дагы бере турган акчабыз 87,5 мың акча беришибиз керек. Мен бүгүн сиздердин бизге салган аманатыңыздарды, Сбербанк картадан салган аманатыңыздарды мына Россиядан 160 000 рубль акча которушту. 160 000 рубль акча. Мына азыр кирпичтен 19 000 кирпичке бересебиз бар, карызыбыз бар. Жана мен азыр усталарга, сиздердин алдыңыздарга берейин деп турам. Бул жерде 50 000 рубль аба. 50 000 рубль плюс 4500 сом. Ошондо жана азыр биз эсептешкендей, биз дагы сиздерге бере турган бересебиз 30 000 сом акча калып атат, иншалла. Кудай буйрса, 30 000 да беребиз. Мына бүгүн сиздер Өзбекстанга кетип баратасыздар. Мен иштин башында сиздерге айтканмын. Иштен кетип атканда чатырына, крышасына өткөндө стенасын толук берип бүтөбүз. Ага чейин 30% бизде болот деп дайым айткам. Анткени биздин фонддо устав да ошондой. Капа болбойсуздар. Жакшы билесиздер. Башта ушинтип договор кылганбыз, иншалла. Баары жакшы. Кудай кааласа бизден жалп жокпу? Жок. Жакшыбы? Жакшы. Капачылык жокпу? Жок. Мен өзүм жаныңыздарда көп тура албадым. Сиздерден көп кабар ала албай турдук. Бирок ошентсе дагы өзүбүздүн жакындарыбыз келип, материалдар задержка коюп, продукталар келип атты, иншалла. Жалп жокпу мына элдин алдында айтып коюңуздарчы. Хамма жакшы болду. Сонунбу? Ба сиздерди алып келип алып, бул жерде аргасыз иштеткен жерибиз жокпу? Жок. Сонуна? Хамма жакшы болду. Тамак аштары кандай болуп атты? Жүзө жакшы болду. Буйруз а? Машиналарды алып келип беришти, продукталарды, хамма наrsani бекем-бекем кылып беришти. Буйруса, сиздерге чоң рахмат. Алла разы болсун. Мына эсептеп алыңыз. Мына мен элдин астын эсептеп берейин. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 000 рубль. 1, 2, 3, 4 500 сом. Ошондо сиздердин бизге бай эсепке туура кылдык. 30 000 сом акчаңыздар калды бизде. Мону алыңыздар. Ушул тапканыңыздарга Алла Таалам берекесин берген болсун. Эмне ниет, максат кылып ушул жерде кызмат кылсаңыздар, ошол ниетиңиздерден да ашыгыраак кылып Кудайым жеткирген болсун, берген болсун. Берекесин болсун. Балдарыңыздарга аман эсен барып, кайрадан 2-3 күндө кайтасыздар деп биз күтөбүз, иншалла. Ушул иштин аягына чейин чыгарып бересиздер деп. Урматтуу туугандар, мына сиздердин аманатыңыздардын ошол Сбербанк картага салган аманатыңыздардын акчасы чеги турат. Бардыгы ошол Москвадан бизге азыр айтып атам. Салган аманатыңыздарды алып эле мен азыр бир тууганыбыздын, усталардын алдына келип эсептешип турган чагыбыз. Сиздерге чоң рахмат. Сиздердин ар бир салып аткан эмгегиңиздер, ар бир салып аткан ихсаныңыздар менен мына ушул иш бүтүп атат. Көрдүңүздөрбү? Өтө чоң иш бүтүп атат. Сиздерге чоң рахмат. Кудай кааласа дагы да алдыдагы иштерге аракет кылабыз. Бул жагын 2 этаж кылганы ниетти бекем жасадык. Кудай кааласа бекем кылып атабыз. 2 этаж кылабыз деген жакшы ниет бар. Андан эмесе сиздер дагы мына бир аба
ушул элибизге жардам берип аткан мекендештерибизге бул жерде баягындай улут болуп жарылыш жок, Кудай бурса. Кечеги күнү Тажикстандан салып атышат. Мына сиздер Өзбекстандан келип ушул жерге кызмат кылып атасыздар. Салганы салып атышат. Ар жерден салып атышат. Мына ушул инсандар айтат да дайыма. Медер кайсыл жерге барсаң да дуа алып берчи дейт да. Мына ушул жерде усталардын эң улуусу сиз, усталарга, жардам бергендерге, кыскасы ушул жерге ким кол сунса ошолордун баарына бир сонун дуа бериңизчи, бата бериңизчи. İlahim Allah'ım, şimdi meraş ahniyet amarat fondiga, şuriga mablag'lariga Allohim bular bir so'm bergan bo'lsa Allohim ularni 1000 so'm qilib qaytarsin. Nimaiki yaxshi niyat qilgan bo'lsa niyat maqsadlariga yetkazsin. Topganlari yaxshilik kunlariga, to'ylariga nasibador qilsin. Nimaiki niyat qilgan bo'lsa Allohim o'zi chin ko'zi bilan bergan bo'lsin. Barchalarga rahmat birodarlar. Mana savobni doim qilish kerak. Savobdan kech qolmaslik kerak. Bir rahmatga qamar rahmat. Çok rahmat. Жашыңыздар өтүп калса дагы бир сонун иштерге себепчи болсоңуздар. Мына жана эле ажекебиз келип не деген гана сөздөрдү айтты, иншалла. Ыйлата турган сөздөрдү айтты. Улуу геплерди гапырды. Туура сөздөрдү айтты. Батасын берди, дубасын берди. Ошол ажекебиздин дубасы, элибиздин дубасы. Мына кече күнү дайым тартканыбызда сиздерди дагы ошо тартабыз. Элибиз сиздерге дуа берип турат. Бата берип турат. Ушул усталар, ушул жерде кызмат кылып аткан ким болсо дагы, кем болбосун. Эки дүйнө бактылуу болсун деп канча эл мына ушул видеолорду күнүнө 20 000, 30 000 киши көрөт. Ошончо эл дуа берип атат, бата берип атат. Ошолордун дуасы, батасы ушул жерге кимде ким салым кошуп кызмат кылган болсо, кол тийгизген болсо, баарына түздөн түз тийген болсун иншалла. Амин. Аллах. Чоң рахмат алар. Чоң рахмат анда эмесе. Капачылык жок анда иншалла. Болду анда 2-3 күндөн кийин көрүшөбүз, а? Кардештер, шашыңыздар, аракет кылыңыздар, ынтылыңыздар, жүрөктөрдү ойготуңуздар. Кудай калса ушул ишке себепчи кылсын Алла Таалам сиздерди дагы. Аз гана иши калды. Мына ушул экинчи кабатына, ушул тарабын экинчи кабат кылабыз деп атабыз. 20 000 кирпич кетет. 20 000 кирпичине себепчи болуп калыңыздар, урматтуу туугандар, шашып калыңыздар, аракетти кылып калыңыздар. Аз эле убактар калды. Убагы келгенде өкүнүп калбаңыздар. Биз бул ишти кылсак, кылбасак дагы, урматтуу туугандар, күндөрүбүз өтө берет. Токтоп калбайт эч качан. Biz ушул жерге 5 сом кошуп койсок дагы биздин байлыгыбыз, дүйнөбүз, чөнтөгүбүз эч качан бөскөрүп кетпейт туугандар. Тескерисинче Алла Таалам сиздерге ошол берген 5 сомуңуздардын берекесин эселеп кайтарат, урматтуу туугандар. Акча менен эмес, балким башка жак, башка нерсе менен, бакыт менен, көптөгөн нерсе менен кайтарып коюшу мүмкүн. Бул чындык, акыйкат туугандар. Ошондуктан шашып калыңыздар, аракет кылып калыңыздар. Балким бул жерге болбосо дагы ар жерлерде мечиттер, мектептер, эл пайдалана турган мекемелер салынып атат. Жок дегенде ошол жерлерге салым кошуп жардам берип калыңыздар туугандар. Мен ушул жерге жардам бергиле деп безилдеп аткан жерим жок. Сиздердин акыреттик жашоого сооп табып калышыңыздарга мына мен себепчи болуп калайын деп улам безилдеп атам туугандар. Улам сиздердин жүрөгүңүздөрдү ойготоюн деп аракет кылып атам. Мына ушул менин максатым. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, мен дагы да көптөгөн ниеттерим бар. Көптөгөн маселелер бар, урматтуу мекендештер. Акыреттик жашоого биргеликте иншалла Алла Таалам бейиште жолуктурганда ар бирибизди насип эткен болсун иншалла, урматтуу мекендештер. Аракет кылыңыздар. Бүгүн Кудайга шүгүр, мүмкүнчүлүк бар. Бүгүн сиз жардам бере албасаңыз дагы мына ушундай жумуштарга дуа кылып, же болбосо ушул видеолорду бөлүшүп, балким кимдир бирөөнүн жардам берүүсүнө сиз себепчи болуп калышыңыз толук ыктымал. Ушуну аракет кылайлы мекендештер. Акыреттик жашоону ойлойлу. Бүгүнкү 5 күндүк өмүрдүн кызыкчылыгын ойлобойлу. Бул 5 күндүк өмүрүбүз калат бардыгы. Мына ушул иштерибиз менен барабыз акыреттик жашоого, урматтуу мекендештер. Минип жүргөн машинабыз, кийип жүргөн кийимибиз, үйүп койгон, топтоп койгон байлыгыбыздын бардыгы бул 5 күндүк сыноо жашоодо калат. Акыреттик жашоого биз бир гана аппак кепинди оронуп алып, мына ушул кылып койгон жумуштарыбызды көтөрүп барабыз, урматтуу мекендештер. Ойлонуңуздар, ойгонуңуздар. Баарыңыздарга чоң рахмат анда эмесе. Мына сиздер салым кошуп атасыздар, иштер бүтүп атат, иштер алдыга жылып атат. Сиздерге биз сөзүбүз менен ыраазычылыкты жеткире албайбыз. Сиздерге жараткан Аллахым шунчалык ыраазычылыгын жазган болсун иншалла. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум.